Ошо 2010-жылкы конституцияны коргоп атышпайбы, бирок ал ошол конституция өзү мисалы кандай бир катар мыйзам бузуулар менен кабыл алынган да, туурабы? Ал деле ушундай мындан да жаман декрет жолу менен кабыл алынган 20 күндүн ичинде даярдалып ошо тууралуу айтып кетсеңиз. Мен үчүн Конституциялык кеңеш менин мүчөсү катары бир нерсе таң калтырып күлдүрбөй койбойт да. Маселен 2010-жылы конституция кабыл алынып атканда, азыркы конституция дейлик, эбегейсиз мыйзам бузуулар менен кабыл алынган да. Башкасына токтолбогондо эле бир нерсеге токтоло кетелик. Декрет менен кабыл алынган. Любой университетте юрфакты окуган биринчи курстагы студенттен сурасаңыз, декрет деген мыйзамда түшүнүк барбы? Жок дейт. Мыйзамда жок нерсе менен кабыл алынган 2010-жылкы конституция. Бул бир маселе. Экинчи маселе. Жогорку кеңеш ал убакта жаманбы, жакшыбы турган. Алар деле макул болчу жаңы конституцияны кабыл алганга. Бирок декрет менен негизсиз таратылган. Ал эми азыркы 20-жылкы болуп аткан окуяны карайлык. Жагабы бирөөгө, жакпайбы, чимкириктейбизби, чимкириктебейбизби, мыйзамдуулукту сактап парламент калды. Парламент конституциялык реформага түрткү берди. Анан кийин дагы бир нерсени басып белгилеп кетким келет. Азыркы конституциялык реформага каршылаштар айтат, 2010-жылы конституция жалпы коомго мындай түшүндүрүү иштери жүргөн, анан 90% эл колдогон дейт. Ал убакта сиз билесизби, Кыргызстан түштүгүндө кандуу окуялар болуп аткан. Мындайча айтканда, элге не до конституции было, да? Эч ким аны окуган эмес, эч ким аны изилдеген эмес. Эптеп эле тынчтык орносун деп туруп, добушун берип койгон байкуш элчи. Конституция деген бул коомдук келишим да. Жалпы коомдун катмары өзүнүн идеяларын айтып, ошол документти түзөт. Получается, бир кыска топ өзүнүн пикирин элдин үстүнө жүктөп койду. Мына, каалайсыңарбы, каалабайсыңарбы, ушул менен жашайсыңар депчи. Эми адамгерчиликте эле сапатка бул жатпайт да. Венецианский комиссиянын корутундусу курал катары колдонуп атышпайбы ошо айрым саясатчылар ошол тууралуу? Эми Венециялык комиссия бул бизге корутунду берди. Ток мен ачык айта алат элем, карапайым калк ал Венециялык комиссиянын корутундусун окуган да жок. Венециялык комиссиянын эң биринчи ирет тактоо иретинде айтып кетишибиз керек, анын корутундусу рекомендациялык түрдө. Ал бизди милдеттендире албайт. Мындай кылгыла же тигиндей кылгыла депчи. Анан мен корутундусун окуп чыктым. Корутундунун преамбулусунда кире беришти. Башында айтып атат. Силердин конституцияңарда өзү так эрежелер жок экен, конституциялык реформа азыркы тапта кантип өтүш керек. Карама каршы коллизиялык процесстерди түзгөн 2 статья бар экен берене. Жогорку кеңештин ыйгарым уктары качан бүтөт, качан башталат боюнча. И дүйнөлүк тажрыйбада бул биринчи ушундай мисал болуп атат. Андыктан биз эсептейт элек деп аябай сылык түрдө айтып атат. Эгерде чынында эле одоно мыйзам бузуу болуп атса, азыркы конституциялык реформа боюнча, алар өзүнүн корутундусуна аябай в утвердительной форме заключение беришмек. Силер демократиялык баалуулуктарды тепселеп атасыңар. Мындай жол туура эмес деп. Аябай сылык түрдө берип атат. Өзүңөр караштыргыла, баамдагыла, бирок биз ушинтип ойлойт элек деп сылык түрдө берип атат. Анан мага 2010-жылкы конституцияны кабыл алган Конституциялык кеңеш менин бир мүчөсү айткан. 2010-жылы ушул эле Венециялык комиссия корутунду берген. Кыргыз мамлекетинде конституциялык сотту жойбогула. Бул көз карандысыз конституциянын коргоосунда турган орган болуп кала берсин деп. Биздикилер уктубу? Уккан жок да. Биринчи жоюп салды, декрет менен мыйзамсыз. Анан кийин жогорку соттун алдында палата кылып койду. Кыяматка келип кеткен жери жок. Акча бербей коет деген боюнча айтып кетсеңиз. Ошол анын эмесин
кабыл албай койсоң анда акча бербей коет деген чын. Эми азыр коомдун кандайдыр бир бөлүгүндө ушундай бурмалоо иретинде менин жеке пикирим боюнча маалыматтар жүрүп атат. Эгерде Венециялык комиссиянын корутундусун кыргыз мамлекети аткарбай кое турган болсо, финансылык булактар токтоп калышы мүмкүн деп. Мен ойлойт элем, бул негизсиз. Эмне үчүн дегенде, бул качан негиздүү болот? Эгерде бийликке фашисттик күчтөр келип, башка улуттагы, башка диний көз караштагы кишилерди камап, өлтүрүп, аткылап, ушундай өтө одоно бузуу, өтө жат көрүнүш нерселерди кылып атканда, дүйнөлүк коомчулук чынында финансы булактарын тыйып коет. Силер демократияга өтө терс, адам укуктарына өтө терс нерселерди кылып атасыңар деп. Анан эми бул биздин учурда бул негизсиз. Анан мен дагы айтып кетпедимби? Биз эгемендүү, көз карандысыз мамлекетпиз. Биз өзүбүз чечим кабыл алып атканда Москваны, же Вашингтонду, же Пекинди, же Токиону карап, коркуп чечим кабыл албашыбыз керек. Биз эгемендүү, эң биринчи ирет өзүбүздү сыйлаган намыскөй элбиз. Биз ар бир чечимибизди бир гана Кыргызстандын элинин кызыкчылыгын көздөп чечишибиз керек.